Бүгүн сиздерге Nutrilite дүйнөлүк брендинин эң негизги жана эң күчтүү витамин минералдык комплекс тууралуу айтып берейин. Анын курамында 12 витамин, 10 минерал жана фитонутриенттер бар. Башкача айтканда, өсүмдүктөрдүн концентраттары, фитонутриенттер. Ушул кайсы витаминдер бар, кайсы минералдар бар жана фитонутриенттер деген эмне, өсүмдүк концентраттары деген эмне жана алардын биздин организмге тийгизген таасири кандай? Ушул тууралуу кенен айтып берейин. Жана биринчи кезекте айтып берчү нерсе, бул кандай упаковкада келет? Ушундай упаковкада келет. Ичинде болсо мындай футляр бар. Футлярдын ичинде ушундай 3 бөлүк бар жана 3 түрдүү таблеткалар бар. 3 түрлүү таблеткалар ошол эле витаминдерди, минералдарды жана фитонутриенттерди камтыйт. Бул упаковкадан төгүп алып, анан ыңгайлуу кабыл алабыз. Анткени улам кайра ичкен сайын упаковкасын ачып бергенге ыңгайсыз болбош үчүн ушундай футляр менен кошо келет. Мына мен өзүмдүкүн көрсөтүп коеюн. Мынакей ушундай 3 түрлүү таблетканы 3 бөлүккө бөлүп салып алып, бизге ыңгайлуу болуш үчүн ушундай жол менен кабыл алабыз. Демек, WX кайсы витаминдерди камтыйт? Биринчиден, бул А витамини. Бул витамин көздүн көрүүсүн жакшыртат, иммунитетти бекемдейт. С витамини иммунитетти күчөтөт. Эгерде А витамини иммунитетти бекемдей турган болсо, анда С витамини ошол бекем иммунитетти эмне кылат? Күрөшүү үчүн күчөтөт. Жана ошондой эле теринин жана ткандардын калыбына келүүсүнө жардам берет. Антиоксидант. Айтмакчы, ушул антиоксидант жөнүндө мен кененирээк айтып өтөйүн. Себеп дегенде билбегендер болушу мүмкүн. Антиоксидант деген эмне? Бул сөздөр аябай көп колдонулат медицинада, деги эле азыркы биздин замандагы жашап аткан адамдар үчүн бул сөз абдан маанилүү. Себеби эмнеде? Азыр жакшылап көңүл бурсаңыздар түшүнө аласыздар. Антиоксидант деген биздин организмдеги клеткаларды коргой турган заттар. Алар эркин радикалдар менен күрөшөт. Демек, эркин радикалдардан биздин организмди коргойт деп түшүндүк. Эми эркин радикалдар эмне деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул деген организмде пайда болгон зыяндуу молекулалар. Алар адамдын көзүнө көрүнбөйт, бирок микроскоптор менен көрөбүз, билебиз, молекулаларды. Алар клеткаларды чабууга алып бузат. Мисалы, терини эрте картайтат, рак оорусуна алып барат, жүрөк ооруларына алып барат, иммунитеттин начарлашына алып баруусу мүмкүн. Бул эркин радикалдар эмнеден пайда болуусу мүмкүн? Эмне үчүн мен азыркы заман жашоочулар үчүн антиоксидант маанилүү деп жатам? Анткени биздин заманда экологиянын бузулушу өзгөчө бир пикке жетти десем болот да. Билбейм, мындан ары да кандай болот. Балким экологияны жакшыртуу үчүн кандайдыр бир ыкмалар ойлонуп табылар. Эгер в лучшем случае, орусча айтканда, а в худшем случае еще хуже будет дегендей. Бул радикалдар стресстен, уйкунун аздыгынан, экологиядан, бузулган начар экологиядан, мен айтып өткөндөй, түтүн, уулуу газдар, биз бул нерселер менен бирге жашап калдык да. Бул нерселерсиз биздин жашообуз өтпөй калды. Себеп дегенде көптөгөн машиналар шаарга киргенде, автомобилдер аябай көбөйдү. Ошол эле техникалар биз колдонуп атабыз. Айылда жашагандар үчүн жакшыраак. Себеп дегенде айылда анчалык көп уулуу газдар жок болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда биз Кытайдан алып келинип жаткан эң сапаты начар продукцияларды колдонуп атабыз. Ошол эле памперс, ошол эле гигиеналык каражаттар, ошол эле идиш жугучтар, ошолордун баары тең биздин экологияны жада калса айылга чейин жетип бузуп атат да. Үчүнчүсү, андан кийинкиси, күн нурунан дагы эркин радикалдар пайда болот экен. Анткени күндүн нуру өтө катуу тийгенде, азыркы учурда күн нуру өтө катуу тийип атат. Эмне үчүн? Анткени ошол эле экология бузулгандан улам климаттын дагы бузулуусуна ошол нерсе алып келип атат да. Жана тез бышкан же майлуу тамактардан. Тез бышкан майлуу тамактар биз күн сайын кезиккен нерселер. Биз жеп аткан тамактардын арасында сөзсүз түрдө майлуу тамактар же болбосо тез бышкан жанагы фастфудтар бар. Жана ошондой эле тамеки, алкоголдон. Азыр эми алкогол ичкендер мүмкүн азайып калды, бирок ошентсе дагы алкоголду ичкендер жок эмес, а тамекини чеккендер
абдан эле көп тилекке каршы. Ошондуктан ушул нерселерден пайда болгон эркин радикалдардан арылуу үчүн сөзсүз түрдө биз антиоксидант колдонуп турушубуз керек. Антиоксидант эмнеде бар экендигине көңүл бурушубуз керек. Демек, С витамини антиоксидант дедик, ушул зыяндуу эркин радикалдардан коргойт дедик. Андан кийинкиси Д витамини. Д сөөк жана тиш үчүн маанилүү жана кальцийдин сиңүүсүн камсыздайт. Кийинкиси Е витамини. Жашартуучу антиоксидант. Демек, жанагы эркин радикалдар келип туруп эмне кылып атат? Теринин картаюусуна алып баратат. А Е витамин болсо ошол радикалдардан бизди коргоп, картаюуну басаңдатат. Клеткаларды коргойт. Витамин К. Кан уюу процессине жардам берет, сөөк тканынын бекем болушуна шарт түзөт. Эгерде кальций менен Д витамин биздин тиштердин өзүнө пайда болсо, демек витамин К биздин сөөк тканынын бекем болушуна шарт түзөт деп атат. Демек, жанагы тиштин жанындагы биздин десналар деп коебуз, кыргызча мүлк болот го дейм, тиштин жанында эт. Ошол десналардын бекем болушуна шарт түзөт экен К витамин. Андан кийинкиси Б группадагы витаминдер кетет. Биринчи Б тиамин деп да аталып жүрөт медицинада, нерв системасын жакшыртат, энергия өндүрүшүн колдойт. Демек, Б1 витамини биздин денеге кыймыл аракетибиздин жакшы болушуна жардам берет дегенде энергия берет. Азыркы заманда энергия абдан маанилүү. Себеп дегенде көптөгөн ушундай себептер болууда. Көптөгөн адамдар алсыз мындай жалкоо болуп атабыз жана анын себеби эмне экендигин өзүбүз да билбейбиз да. А бизге эгерде энергия болуп турса, көп нерсе бар да биздин мээбизде. Көптөгөн информация бар. Мен ушуну кылат элем деген көптөгөн пландар бар да. А бирок ошолордун ишке ашпай калуусуна эмне себеп болуп атат? Энергиянын жоктугу. А энергия болуп туруш үчүн бизге эмне керек экен? Б1 витамини керек экен. Андан башка да витаминдер берет энергияны. Азыр көңүл бурсаңыздар, бул тууралуу дагы айтам. Б2 витамини. Рибофлавин деп айтылып жүрөт медицинада. Теринин, көздүн, нервдин ден соолугу үчүн керек. Б3 ниацин жүрөк кан тамыр системасы жана зат алмашууну жакшыртат. Жүрөк кан тамыр системасын иштөөсүн жана зат алмашууну жакшыртат. Зат алмашуу билебиз эмне экенин? Обмен веществ. Кийинкиси Б5 пантотен кислотасы деп айтылат медицинада. Б5 витамини энергия өндүрүшүнө жана гормондордун синтезине жардам берет. Б5 витамини биздин ден соолук үчүн абдан маанилүү. Анткени ал энергия берип атат, энергиянын өндүрүшүнө жардам берип атат. Жана гормондордун синтезине жардам берет. Бизде азыркы жашоодо кандай гормондор? Бизде зыяндуу кортизол деген нерсе пайда болуп атат. Көп стресстен улам. Ар кандай мындай бир нерсеге кыжаалат болгондо кортизол иштелип чыгат. Бир нерсеге кандай десем, кыжаалат, анан жанагындай тынчсыздануудан улам ошондой кортизол бөлүнүп чыгып атат. А бул Б5 деген витамин ошол гормондордун синтезине жардам берет. Демек, жакшы гормондордун иштелип чыгышына шарт түзөт. Кийинки Б6 белок алмашуусун жакшыртат жана нерв системасынын белок алмашуу. Б6 Б6 витамини белок алмашуусун жакшыртат, нерв системасын жана иммунитетти колдойт. Б9 фолий кислотасы кан түзүү жана клеткалардын жаңылышына жардам берет. Өзгөчө кош бойлуулукта абдан маанилүү. Б12 витамин кан пайда кылуу жана нерв системасын сактоо үчүн маанилүү. Бизге ушул Б группасындагы витаминдер ар бирибизге керек да. Анткени нерв системасына, кандын пайда болушуна мен айтып өткөндөй, көптөгөн пайдалары бар. Демек, ушул витаминдер 12 витаминди мен атап өттүм. Кайсы витамин эмнеге пайдалуу экенин кыскача айтып өттүм. Кийинкиси бул минералдар. Негизи минералдар деген эмне? Менделеевдин таблицасын баардыгыбыз билебиз. Ошол таблицадагы адамдын организмине керектүү жана пайдалуу элементтер минералдык заттар деп аталат. Ал жердеги адамдын организмине пайдасыз заттар эмне деп айтылат?
химиялык заттар деп айтылат. Азыркы биз жеген тамактарда, дарыларда, биз колдонгон баардык каражаттарда эмне бар? Химиялык заттар бар. Бул WX комплекси бизде минералдык ошол адамдын организмине керектүү гана заттарды камтыйт. Биз ичип аткан таблеткаларды, аптекадан сатып алган таблеткалар баардыгы эмнени? Синтетиканы жана химиялык заттарды камтыйт. Аларды ичүү менен биз эркин радикалдарды пайда кылабыз. Эркин радикалдар биздин организмде көптөгөн клеткаларга чабуул коюп, алардын иштешин бузат. Ошондуктан дары ичкендин ордуна туура тамактануу керек, же болбосо ушул сыяктуу биологиялык активдүү заттарды кабыл алуу биз үчүн абдан маанилүү. Кандай минералдар бар? WX комплекси биринчиден кальцийди камтыйт. Кальций бул сөөк жана тиштер үчүн негизги элемент болуп эсептелет. Магний булчуң жана нерв системасы үчүн керек. Биздин булчуңдардын бекем болушу үчүн жана нерв системасынын ошондой эле бекем болушу үчүн бизге магний керек экен. Кийинкиси бул темир, железо деп угуп жүрөбүз. Железо деген бул биздин организмге эмне үчүн керек? Кандагы кычкылтекти ташуу үчүн жооптуу дейт. Демек, эгерде кандагы кычкылтек биздин организмде эркин жүрүп атса, биздин кан айлануу системасы жакшы иштейт жана ден соолуктун чың болушу ошондон дагы көз каранды. Андан кийин йод. Йодду баарыбыз эле билебиз, калкан биздин иштешин колдойт. Эгерде йод жетишсиз болсо эмне пайда болот? Бизде баарыбыз билебиз. Кийинкиси цинк. Иммунитет үчүн жана жаратын айыгышы үчүн маанилүү. Ар түрлүү кырдаалдар болуп калат жашообузда. Колубузду кесип алышыбыз мүмкүн, бир нерсеге урунтуруп алышыбыз мүмкүн денебиздин кайсы бир жерлерин, же болбосо кандайдыр бир жарааттар пайда болушу мүмкүн. Ошолордун тезирээк айыгып кетишине эмне жардам берет экен? Цинк жардам берет экен. Ошондой эле иммунитетти бекемдейт экен. Иммунитет бекем болсо эмне болот? Адам ооруса дагы бат айыгат, же болбосо ооруну билинтпей эле жеңип кетет. Кийинкиси селен. Күчтүү антиоксидант. Бул селен деген бул күчтүү антиоксидант болуп эсептелет. Ошондуктан азыркы заманда биздин организм үчүн селен абдан маанилүү. Бул WX болсо ошол селенди да камтыйт. Бул антиоксиданттар эмне кылат? Клеткаларды радикалдардан коргойт, эркин радикалдардан коргойт. Кийинкиси медь. Кыргызчасы жез. Жез дагы адамдын организми үчүн пайдалуу экен. Бул болсо темирдин сиңишине жана кандын калыптануусуна жардам берет. Эгерде железаны кабыл алып аткан болсок, ошону менен бирге медь, жезди да кабыл алышыбыз керек экен. Эми баягы бизде жез деп айтканда аябай орой угулат экен. Жез деген биз темир деп эле түшүнөбүз да. Бул болсо минералдык элемент болуп эсептелет экен. Жана ушул организмдеги темирдин сиңишине, кандын калыптанышына жардам берет экен. Кийинкиси марганец. Марганец сөөктүн жана булчуңдардын ден соолугу үчүн маанилүү. Кийинкиси бул хром деген да минерал бар экен. Бул тууралуу уксаңыздар керек. Кан шекерин баланста кармоого жардам берет. Азыркы күндө кант диабети деген оору аябай күчөп кетти жана жашарып кетти аябай эле. Барган сайын жашарып да баратат. Ошондуктан бул нерсени абайлаш керек. Бул абдан олуттуу оору, баарыбыз билебиз. Демек, хром деген минерал ушул кандагы сахардын, десем жакшы түшүнүктүүрөөк болуш керек, сахардын баланста болушуна шарт түзүп берет. Кийинкиси молибден деген да минерал бар экен. Бул зат алмашууга катышат. Ушуну менен минералдар бүттү. Кийинкилери болсо өсүмдүктөр концентраттары. Бул өсүмдүк концентраттары фитонутриенттер деп да аталат. WX өзгөчө өсүмдүк булактарына бай. Брокколи, көк чай, карагат, кызыл болгар калемпири, шпинат, розмарин жана башка 22 түрлүү фитонутриенттерди камтыйт. Булардын баары табигый антиоксиданттар менен организмди колдойт. Биз бир нерсени айта кетейин. Табигый деген эмне? Табигый түрдө адамдын организминде ушундай бир кубулуш болуп туруш керек. Кубулуш деген эмне?
адамдын организмине табигый түрдө кабыл алынып туруш керек тамак менен бирге. Ушундай витаминдер, табигый керектүү жана пайдалуу заттар кабыл алынып турушу керек тамак менен бирге. Жана ошондой эле ошол эле учурда зат алмашуу дагы болуп туруш керек. Өз убагында чыга турган жерден, мисалы тери аркылуу биз мына улуу сөздө уят жок, эмеге барабыз, чоңго барабыз, заара кылабыз, заара кылабыз. Ошолор аркылуу табигый түрдө биздин организмден керексиз жана пайдасыз заттар чыгып турушу керек. Табигый түрдө. Эмне үчүн табигый түрдө баса белгилеп атам? Мисалы азыркы учурда табигый эмес түрдө кандай нерселер болуп атат? Адамдар жанагындай не традиционный методдорго барып атышат да. Денесинен кан алдырат, башынан кан алдырат, дагы кайсы жерлеринен кан алдырат. Ал кан деген нерсе организмге керектүү нерсе. Аны эч качан эч жерди тешип алганга кереги жок. Болгону эмне кылыш керек? Табигый түрдө ошол кандын тазаланышына жардам беришибиз керек. Double X болсо дал ушол нерседе жардам берет да. Азыркы учурда ушундай ооруп калса эле, мисалы таблеткалар жардам бербей калды. Аптекадан сатып алган дарыларды ичүү менен адам тескерисинче өзүнө көптөгөн зыяндарды алып келип атат да. Анан акырында адам эмне болуп атат? Айласы кеткенде не традиционный жолдор менен дарыланууга барып атат да. Мен ушу кан алдыруу тууралуу эстеп турам да азыр. Дагы кандай табигый эмес нерселер бар, ошол тууралуу дагы эгерде билсеңер айтып өтсөңөр, мен дагы да изилдеп көрөм. Кийинкиде балким ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Жалпылап айтканда Double X ден соолукту бардык тараптан бекемдейт, иммунитетти күчөтөт жана энергияны көбөйтөт. Организмди стресске, начар экологияга, туруштук берүүгө жардам берүү үчүн иштелип чыккан эң комплекстүү продукт. Демек, булардын баары табигый антиоксиданттар менен организмди колдойт дедик. Жалпы айтканда, Double X ден соолукту бардык тараптан бекемдөө, иммунитетти күчөтүү, энергияны көбөйтүү жана организмди стресске, начар экологияга, туруштук берүүгө жардам берет. Демек, жалпылап айтканда Double X ден соолукту бардык тараптан бекемдөө, иммунитетти күчөтүү, энергияны көбөйтүү жана организмди стресске, начар экологияга, туруштук берүүгө жардам берүү үчүн иштелип чыккан эң комплекстүү продукт. Ушул продуктты заказ кылам десеңиздер, анда мага кайрылсаңыздар болот. Жана башка витаминдер тууралуу дагы суроолор болсо бериңиздер. Заказ берип кабыл алып аткандар мага жакшы отзывдар жиберип коюңуздар. Андан кийин ушу заказдарды кандай эмне тууралуу айтып өтөйүн дедим. В общем, ушундай. Эгерде заказ кылам десеңиздер, мага кайрылгыла түз эле. Мен болсо заказ берем, бир жуманын ичинде келип калат. Баасы тууралуу айта кетейин, баасы тууралуу айта кетейин, анткени баасы маанилүү. Баасы болсо Бишкектен Ошко келиши менен 4000 сомго туура келет. Ошондо биз 3 түрлүү таблетканы, ушундай табигый түрдө жасалган жакшы пайдалуу таблеткаларды биз 4000ге алып атабыз. Ар бирин ошондо эсептеңиздер канчадан туура келет, 1300 бирдемеден туура келет. Бул көп акча эмес. Ден соолук буга караганда алда канча кымбат, ошондуктан алдын алыңыздар, оорулардын алдын алып, өзүңүздөрдүн организмди пайдалуу витаминдер менен камсыздаңыздар.